Ар бир айым үчүн керек болгон өзгөчө нандын рецеби менен бөлүшөм. Сүтсүз, жумурткасыз, өтө жумшак жана даамдуу нандын рецеби бүгүн менин ашканамда. Кызык болгон болсо видеонун аягына чейин көрүңүздөр жана ошондой эле сөзсүз түрдө сактап алганды унутпаңыздар. Алгач эле жылуу сууга 2 чоң кашык туз, 3 чоң кашык сахар жана дрожж керектелет. Сахар менен туз жакшылап эригенче аралаштырып аласыздар дагы. 3 чоң кашык суу май кошобуз, кадимки тамак жасаган май. Андан соң керегинче унду саласыздар. Камыр өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес, орточо жумшактыкта болот. Ундун каалаган сортунан иштетсеңиздер болот. Камырды канчалык көп жакшы илесеңиздер, наныңыздар ошончолук жакшы көтөрүлөт. Жакшылап илеп алгандан кийин достор, кадимки суу майдан бир аз кошуп туруп дагы илейсиздер. Камырга май сиңип кетүү керек. Кадимки пактадай жумшак дал ушундай абалга келгенде жылуу жерге 1 саатка тындырып коесуздар. Биздин камырыбыз дал ушундай болуп көтөрүлүп чыгышы керек. Даяр болгон камырды бөлүкчөлөргө бөлүп аласыздар. Кааласаңыздар 2ге, кааласаңыздар 4кө кылып бөлүп алсаңыздар болот. Мен 3кө бөлдүм. Андан соң духовканын асты үстү бирдей иштетип, 180 градуста жылытып коесуздар. Камырыбыз даяр болгондон кийин баарын дал ушинтип зуала кылып чыгасыздар. Даяр болгон камырды пергамент кагазына коюп туруп, формага келтиребиз. Даяр болгон наныбызды идишке салып туруп, бетине 15 мүнөткө жаап тындырып турасыздар. Ал убакта биздин наныбыз көтөрүлүп чыгат. Бир аз ошондон кийин гана бетине жанакындай форма беребиз да, ага чейин бетине жаап тындырып турасыздар. Өзүңүздөр көргөндөй наныбыз дагы көтөрүлүп чыкты. Көтөрүлгөндөн кийин колубуз менен дал ушундай кооздук берип чыгабыз. Даяр болгон наныбызга 1 жумуртка жана бир аз сүттү аралаштырып бетине сүйкөп чыгабыз. Ошондо биздин наныбыз видеодогудай сонун цвет болуп чыгат. Кыпкызыл эмес же бир башкача цвет эмес, золотистый цветти берет. Андан кийин бетине кунжут, сейдана өзүңүздөргө жаккан нерсени себелеп койсоңуздар болот. Духовкабыз азыр иштеп турат. Нанды ушул боюнча эле алып барып духовкада бышырып алсак болот. Канча бөлүккө бөлсөңүздөр бардык нанды дал ушундай формада жасайсыздар. Өзүңүздөр көргөндөй наныбыз дагы даяр болду. Көрүп турганыңыздардай өтө жумшак, жөнөкөй рецепт. Ар бириңиздер жасап көрүңүздөр. Көпчүлүк учурда мага комментарийлер келет. Нан жапсам эле окшобойт, катуу болот же көтөрүлбөйт же окшобойт деги кандай кылсам болот деген. Дал ушул рецепт менен эле жасап көрүңүздөр. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бар азыктардан жасалат. Барыңыздарга чоң рахмат достор. Кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар.